Men келгенде bir kol çağıp olaça. Alemi 250 so'mның ақшаның көзіне қарабай билет алып келгенде bir kol çağıp olaça. Men bunu айтып atkanın sebebi туғандар Майрамбек туылып өскен айылда көп болам мен. Концерт қойып, гастрол менен той аштарға барып қалам. Ошондо мен бірдекені байқайын да. Қырғызстан бойынша ең маданияттуу айыл Тоқтоғұлдың Толық деген айылы. Ошо жерден өсіп шықты ошол Майрамбек. Ошо жерден ели ең тәртіптүү ел. Билсеңиздер, угуп коюңуздар. Қырғызстанда кайсы шаарга барбаган, кайсы айылга барбаган чакыруу беле сурайт, бекер кирген аракет кылат, жулунат, мен алдап кирет, мен мына калпагым карап туруң, азыр чыгам деп алдап кирип кетишет да. А бирок Токтоғулдун Толугунда ушунчалык намыскө ел, алар бардыгы билет алып кирет. Бирөө дагы пригласительный сурабайт. Мен таң калдым ушугачы. Ошо жерде мына Анаш Кадырова чыкты. Ошо жерден Абдулда Иманкулов, Майрамбек Осмонов, Болсунбек, жанагы Алтынбек Ажалиев, Сиезбек, Таласбек деген удул балдар чыгышты. Ушундай айылдар көп болсо деп тилейм. Кыргызстанда барчылык, токчулук болсун, гененчилик болсун. Азыр мен Майрамбектин концертине катышып атканын себеби Майрамбекти менде парадис деп жазылып турат. Ошол сөздүн кошулушуна менин азмасы тийиш деген бар да. 93-жылы Майрамбек Бишкекте жаңы чыгып аткан убакта келип биздин кудулдардын концертине келип бирден ырдап коюн, байке аке бирден ырдап коюн деп келип калат да. А мен айттым, сен бирден ырдап ал убакта билеттин баасы 10 сом болчу. Ошондо 100 сом берчилик бир ырдап чыкканына. Мен айттым, сага 300, 400 берейин, 500 берейин. Сен көшөдө ар кимдер туурайсың, ошону чыгып элге туурап берчи десем, унабайт да. Акыры сен анда ырдабайсың дедим, акыры чыгып ошол туурап берди. Ошондон бери парадис болуп калды. Азыр мына канча жыл болуп атат? 26 жылдан бери мен экзамен албай койдум эле. Азыр чыгып сиздердин алдыңыздарда бир экзамен алып койсом макул болосуздарбы? Майрамбек Осмонов, бергечи. Мен агайыңмын. Жарайт агай. Сен окуучумсуң. Түз карам якты. Мен суроо берем, сен жооп бересиң. Жарайт агай. Макулсуңбу? Макул. Азыр мындай. Мен бир нече суроолорду берем, сен мындай жарымын айтам, сен жарымын айтасың. Макулбу? Мисалы, мен сага мындай суроо берейин. Жерде акча жатат дейли. Анан акча жатат дейли. Кайсысын тандайсың? Агай, мен акчаны эле алмакмын. Акчасын? Ооба. Эй, акылдалыш керек болсун. Мен сенин ордуңда болгондо биринчи акылдалат элем. Эми агай, кимге эмне жетпес ошону алат да. Анда мындай, сага башка суроо берейин. 3-кө 7 кошсо канча болот? Ал оңой эле да агай, 3-кө 7 кошсо 9 да. 9. 9 эмес? 10 болот. Агай, жаман кидайчыксыз да. Өткөндө эле айтпадыңыз беле, 6-га 4 кошсо 10 болот деп. Аман алдайсыз да агай. 5-ке 5 кошсо деле 10 болот. 7-ге 3 кошсо да 10 болот. Аман кидайчыксыз да агай. Так, мындай болбойт экен, сага мындай жеңилирээк, татаалыраак суроо берейинчи. Сен таза болсоң. Мында бизде учкул сөздөр бар да. Сен таза болсоң, мен таза болсом. Шейшеп таза болот. Жок, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деп айткан. Ким айткан билесиңби? Исхак Масалиев айткан. Исхак Разаков айткан. Исхак Разаков. Советтер Исхак болсо болду экен да. Так. Кур келген күйөө баладан, Кудай сактасын. Кудай сактасын эмес, кур келген күйөө баладан курай терген кул жакшы. Курай терген кул жакшы. Ошол нерсени билип алышың керек да. Атың чыкпаса, фамилияңды өзгөрт. Atın çıkmasa yer örttü. Yer örttü.
Желертті. Мына жігітке Жігітке. Bir аял аздық қылады. 70 өнер аздық қылады, 70 өнер. 70 өнер. Так, ешігін көріп, Ручкасын жұлып ал. ешігін көріп түрін өтті. Ешігін көріп түрін өтті. Сен жақсы біліп еткесің. Мен білгенде сен 48 адамды тура шелең. Ағай, микрофоныңыз іштеп айтады. Мен білгенде, келші. Мен білгенде сен 48 мындай белгілі инсандарды тура шелең. Азыр 50 болып қалды ағай. Қантық? Азыр мен дағы екеуіні қошып қойдым. Кімді? Жанар Ақаев пенен Исақов Сапарды қошып қойдым. Алар кемелі? Алар сіз тануайсыз, алар Тоқойда жашабайды, алар бияқта бізбенен жашайды. Мысалы ағай, мынакей Жанар парламентте отырады, Исақов алдыда отырады. Бірақ, урматтуу меймандар, мен биринчи Жанар Ақаевтан рұқсат сұрап, анан тура атам. Bir күні рұқсат сұрадым. Жанар Қуанович, сізді турай берсем болау десем минтіп айтты. Майрамбек мырза, туразаңыз турай беріңіз. Бирок, жанагы Турсунбайлар кошодуп, катын алган дебеңиз. Деди да, агай. Макул дедим, ал деле сизге окшоп, бир аял, жиндиге окшоп эле бир аял менен жашаган эле жашай берет да постоянночу. Анан кийин мына азыр Сапар Исақовго суроо берет минтипчи. Сапар мырза, сиз айтып койсоңуз. Жанагы дарактарды го алып келип тигип койдуңар. Ал дарактар эртең көктөйбү? Дарактар көктөбөйбү? Ошол маселе жөнүндө айтып койсоңуз. Десе Сапар. Жанар Кубанович ал мындай да, аны сиз жакшы билесиз да. Биз жана дарактарды алып келип, чет өлкөдөн алып келип сайбадыкпы? Алардын бирөө 9000 сом, жол киреси менен жана жатакана башка нерсе менен 9000 сом болуп калды да. 9900. Анан элдер айтып атышпайбы? Анын чекесине эмнеге рейка сайып койдуңар депчи. Анын преимуществосу мындай да. Бизде Кыргызстанда Жанар Кубанович башка жерлерге караганда жамгыр кичине кургагыраак жайыт экен да. Анан кийин ошол жана дарак көктөбөй калса, ошонун ордуна жанагы жандагы рейкалар көктөп кете берет да. Жамгыр кургакта болобу? Эми сен мындай кылчы. Анан кое туруңуз, анан кийин дагы бир суроосу бар, минтип айтат. Рахмат, мен сөзүңүзгө жакшы деле түшүнгөн жокмун. Сапар мырза, мына кызматка жаштарды алып атасыздар. Капкара болобу, апапак болобу, чыгын эле жаш болсо эле алып атасыздар жумушка. Мунун кандай максаты бар? Десе айтып атат. Жанар Кубанович, сиз жакшы билесиз да, кара уй болобу, ак уй болобу, сүт берсе болду да деген бар. Сен мындай кылчы, азыр элге белгилүү таанымал дикторлордон бирөөсүн сурап берчи. Так, дикторлордон бирөөнү сурап берейин. База, урматтуу меймандар. Жанагы келаткан кыз бар го, розовый кийинген. Шуну өп коюн. Келе кал. Жеңеме гүл керек деп аттыңыз беле, как раз мына. Мындай тур турбайбы? Тур турсын ооба. Көрптү. Өзүңүз айтып калсаңыз го, ноокатта гүл жок, колубузга гүл кырмасак эле жүрөгүбүз дүкүлдөп кетет депчи. Жана Гүлшан Молдоева деген диктор эжебиз бар го. Ошол бир күнү поликлиникада турган экен, эрте менен эрте барсам, эми ал киши мындай өзү баскан турганын деле ошол радиодо, теледе жүргөндөй жасалмада, монтип жүрөнүп турган экен бир жерде, монтип. Чыккыйган аял да. Анан эми ал кишинин андай экенин билбейм, мен барып учураштым да. Саламатсызбы же? Гүлшан жагандай десем, саламатчылык. Радиодогудай, теледегидей. Анан ойлоп калдым, эже эфирден келаткан окшойт, эмне образдан чыга албай атат деп анан сурадым, кичипейли кылыпчы. Эже міне бир жериңиз ооруп атабы? Доктурга эрте келип алыпсыз го. Десем, бир эженин мындай өзгөчөлүгү бар экен, дайыма сааттарды кошуп сүйлөйт экен. Любой сөз сүйлөсө сааттарды кошот экен. Мисалы мындай. Майрамбек, эрте менен саат 8ден 30 мүнөт өткөндө больницага келдим эле.
Анан ал больницадагы жардамчылардан сурасам, алар ал врачты бүгүн саат 9-дан 10 мүнөт өткөндө келет дешти. Таңгалып атам да. Бирок күткөнүмө абдан көп болду деп. Тимеле коммерческий каналды алып бараткандай да. Анан кийин менеңиз ооруп атат эже дедим. Десем айтат: Майрамбек, жездең күнүгө саат 10-дон 30 мүнөт өткөндө кеч келет, антиметип экөөбүз 11ге чейин чай ичип, анан 11ден 30 мүнөт өткөндө уктап калабыз дейт. Анан кое турбайсыз анан. Анан бул эже бул образдан чыга албайт экен, анан минтип койдум. Гүлшен эже мени дагы бир врач күтүп атты эле. Ал жерге 30 мүнөттүн ичинде барып калбасам болбойт. Саламатта калыңыз деп койдум. Сен да өзүң. Майрамбек Осмонов. Анан ал эч нерсе эмес. Сен мындай белгилүү режиссерлордон, актерлордон дагы бирөө бар. Чырмаш Төрөбеков деген бар го, ырчы. Карасулук. Ооба, ошол дагы досум болот да, бир жаш улуунан. Досум кандайсың? Сүйлөгөндө да ошондой да. Bir günü bir Stalovaya'ga girip kaldık ele, diye kız ayttı da. Baykem ne içesіңер dedi ele. Mağa lağman berçi lağman dep, kadimde urdagандай. Anam bir ayılga var ököz konsert koyu, anan köçöde konsertke çeyin kişine basıp, besal al desek, binakta bir itçi kaldı ele. Deydi eken, nege mit otasın desem cana, bişkegim degenir, mağa kanıma sim kalganda deydi. Oşan oğun men... Oşondoy da, çoçuganda da oşan çoçuydu eken da. Майрамбек Осмонов. Майрамбек эми чоң рахмат. Сен ушундай пародия жанрында аябай өсүп атасың. Азамат, сен режиссерлордон, актерлордон бирөө жарым тура аласың? Белгилүү, эл тааныган. Жамбыл камчийтти да тураш керек эле. Жакшы болот эле. Геннадий Базаров деген режиссер бар, билесиздер, э? Сакалы деле көп кою эмес, бирок мен коркуп берем ошол кишини. Бир жолу Октябрь кинотеатрынын жанынан көрдүм да. Биякта кызыл күйүп атат, жашыл күйүп атат. Кадимкиде жана пешоходдон өтүп баратат. Ал кишиге КамАЗ уруп кетеби, такси уруп кетеби, иши баары бир экен. Анын мен ойлоп калдым, анын максаты бир гана, мунун эле түгөтүш керек экен сигарет делечи. Туура берейинби ошону? Туура бер. Мындай да, мындай катып калганбы, же сигарет ушинтип катырып кое билбейм, монтуп атат экен да. Майрамбек Осмонов. Майрамбек Осмонов мынау бүгүнкү сахнанын дизайнын өзү жасаптыр. Мынау турган эмеректердин бардыгын, темир стойкалардын баарын өзү сваркалаптыр. 26-сынан бери ушерде жүрөм. Жамбыл аке дейт, ошо атасы Кыпчак аке темир уста болуп иштеген. Уксаңыздар керек, темир уста болуп 39 жыл иштептир. Анан жардамчысы ким дебейсиздер, жанагы чоң өзү кичинекей балка менен уруп турат да темирде. Чоң базганды ким урган билесиздер? Майрамбектин апасы токтогон эже беле? Ошол эжеге өзү уруп берип турган экен да. Көрүкчү да ошол экен. Ушундай бактылуу үй бүлөнүн баласы Майрамбек Осмонов. Айтмакчы, жана мен токтоолдуктарды өстүрүп жүрө берипмин да. Ноокаттыктарга көңүл бура коюпмун. Азыр ноокаттан биздин уркан урпактарын, андан кийинки ырчы кыздардын баардыгын өстүрүп аттыр да. Мен биякта карасам азыр сахнанын артында жыгылы кыз келиндер, катын калаш, кемпир кесек, кыз кыркын калбаптыр, баардыгы ноокаттыктар экен. Азыр алдыңыздарга чыга тургандагы өзүбүздүн жердешибиз, биздин жердешибиз, кадимки менин досум рахматы Жаныбек Алыкуловдун жубайы Азиза Алыкулова.
Азиза Алыкулова. Жаныбек Алыкулов өтүп кеткенден кийин Ади Маматова болуп калган. Урматтуу агайын туугандар, жеңем бүгүн бир күлүп, бир ыйлап аткан мезгили эмне үчүн дегенде Жаныбек Алыкулов дагы 3 мартта төрөлгөн. Арбагы ыраазы болсун деп бүгүн Куран окуттук. Бактыбек Мамытов деген киши дагы бүгүн 3 мартта төрөлгөн. Теледен көрөт, кол чаап кое бериңиздер. Анан жеңе балдарды абдан жакшы тарбиялап өстүрдүңүз. Бир баласы азыр дүйнөлүк аренага чыккан футболчу болду. Бир баласы баягы аскердик кызмат бөлүгүндө, бир баласы Манас абдан жакшы мыкты алып баруучу, тамада билесиздер. Жеңем болсо араң ошол анча-мынча кыйынчылыктардан эми чыгып, өйдө суурулуп чыгармачылыкка аралашып атат. Жеңе сизге таазим. Сиз абдан удачный тийгенсиз күйөөгө. Эгерде сиз ноокатка күйөөгө тийсеңиз, мынча ачылбаган эмессиз. Чоң рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен ушу жаз айларынын алгачкы күнүндө Майрамбектин апасы бизге ушундай таланттуу, ушунчалык мыкты, таланттуу жигит, өнөр адамын белек кылган экен. Майрамбекке бир дүркүрөгөн кол чаап